Сиздер «Мен жана дүйнө» аттуу программаны угуп жатасыздар. Ассалому алейкум. Кудай сиздерди колдосун, кымбаттуу достор. Микрофондо программанын алып баруучулары Азамат Алиев жана Гүлайым Жаманкулова. Биздин берүүбүздү чыдамсыздык менен күткөнүңүздөр үчүн биз өтө бактылуубуз. Бул жөнүндө сиздерден келген каттар жана телефон аркылуу байланыштар айтып турат. Бул үчүн сиздерге чоң рахмат. Анда эмесе, бүгүнкү биздин берүүбүз эмне жөнүндө? биз «Менин үй бүлөм» аттуу радио рубрикабызды улантабыз жана бүгүнкү биздин аңгемелеше турган темабыз жалгыз бой аялдарга, башкача айтканда күйөөсү жок балдарын өзү тарбиялаган аялдарга арналат. Тилекке каршы азыр жалгыз бой энелер өтө көп. Аларга өтө оор. Ошондуктан биз бул энелерди психологтордун, педагогтордун кеңештери менен бир аз болсо да колдоого алгыбыз келет. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө биз сиздерди рухий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Ыйык Инжил китебинде Ыйсанын момундай сөздөрү бар. Келгиле, менин атам алкагандар. Дүйнө жаратылгандан бери силерге даярдалган падышалык мураска ээ болгула. Муну уккан же окуган адам дароо эле суроо берет. Мен кантип ушул Кудайдын падышалыгына ээ боло алам? Буга бара турган жол кандай? Бул суроого Ыйса өзү мынтип жооп берет. Мен жол, чындык жана өмүр экенмин. Мен аркылуу болбосо Кудай атама эч ким келе албайт. Кымбаттуу армандар, ушул сыйкырдуу сөздөрдүн маанисин ачыш үчүн ар жума сайын бейшемби күнү кечки 8:30 биздин ой толгообузду сиздерге сунуш кылмакчыбыз. Чындыкты издеген ар бир адам бул берүүлөргө кош көңүл болбойт го деген ниеттебиз. Кечиңиздер куунак болсун. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Анда эмесе эфирде «Менин үй бүлөм» радио рубрикасы жана анын темасы жалгыз бой эне. Балага эмне үчүн анын атасынын жоктугун түшүндүрүш керек? Ага болгон чындыкты толук айтыш керекпи? Бул тууралуу ар кандай пикирлер бар. Кээ бирөөлөр балага бардыгын айтыш керек дешсе, кээ бирөөлөр айтуунун кереги жок дешет. Бирок эртеби кечпи бала баары бир кандай жол менен болсо да эмне үчүн атасынын жоктугун билгиси келет. Ошондуктан баланын эмне үчүн деген суроосуна качан жана кандайча жооп берүүнү ар бир эне билиши керек. Эгерде энеси бул суроого жооп берүүдөн качса, анда бул анын баласына ишенбегендиги. Бала чындыкты билиши керек. Бул анын башка балдар менен мамиле куруусуна жардам берет. Жалгыз бой эне балага тең туштары тарабынан, кошуналары жана тууган уруктары тарабынан берилиши мүмкүн болгон ар кандай суроолорго баласын даярдашы керек. Мындай учурларда эне өзүнө канчалык ишениктүү жана токтоо болсо, бала да өзүн ошончолук ишениктүү алып жүрөт. Психологторго көбүнчө жесир калган аялдар кайрылышат. Алар балдарына эмне деп айтарын билишпейт. Мындай учурда калп айтуу балага жаман таасир тийгизет.
чындыкты гана айтуу керек. Кайгы бала менен энени жакындатышы керек. Мындай учурда бала өзү энесине жөлөк боло аларын сезиши керек. Ажырашып балдары менен жалгыз калган энелер да балдарына өтө камкор мамиле кылышы керек. Мындай бир мисалды карап көрөлү. Бир эне өзүнүн 6 жашар баласынын ичинде ойлоп жүргөн оюн капысынан билгендигин айтат. Бир жолу алар автобуста баратышса, жанында отурган аял: "Бул кандай жакшы бала, жүр мени менен кетесиң" дейт. Бала болсо кыйкырып ыйлайт: "Жок, барбайм, апам мени сага бербейт. Менин атам баласыз жашай берет. Апам болсо менсиз жашай албайт." Бул окуя энеге баласынын жүрүш турушундагы кээ бир өзгөчөлүктөрдү түшүнүүгө түрткү берет. Бала кичинекейинде өз алдынчылыкка көнгөн, активдүү болчу, өзүнчө жалгыз ойной берчү, караңгыдан коркчу эмес. Ата энеси ажырашып кеткенден кийин анын жүрүш турушу акырындык менен өзгөрө баштайт. Ал энесинин дайыма анын жанында болушун талап кыла баштайт. Уруп согуп жазалоолор да жардам бербейт. Автобустагы окуядан кийин энеси бардыгын түшүнөт. Ал баласын жакшы көрөрүн, эч качан аны таштабай тургандыгын жакшылап түшүндүргөндөн кийин баласы тынчтанып калат. Ошондой эле ал анын атасы башка жака кеткенине карабастан аны мурдагыдай эле жакшы көрөрүн түшүндүрөт. Кээ бир энелер атанын жоктугу тарбиялоо ишиндеги атанын ордун четке чыгарат деп жаңылыш ойлошот. Баланы атасыз тарбиялоодогу мамилелердин 3 түрүн белгилесе болот. Биринчиси, эне эч качан балдардын атасын эске албайт. Балдардын эч качан алардын атасы болбогондой тарбиялайт. Эгерде балдары атасын эч качан көрүп билишпесе, анда бир жөн. Бирок эгерде алар атасын билишсе жана эстеринде болсо, мындай тарбиялоо акылга сыйбаган иш. Экинчиси, эне балдарга алардын атасын жамандап, аны эскергиси келбейт. Бул туура эмес. Мындай учурда балдар улам чоңойгон сайын энесин сыйлап, баалагандын ордуна кайра аны сын көз менен карашып, атасынын жоктугун энесинен көрө башташат. Ортодо чыр-чатактар башталат. Үчүнчүсү, эне балдарына алардын атасы башкалардан эч деле айырмачылыгы жок, жаман жагы да бар, жакшы жагы да бар адам катары көргөзөт. Бул эне үчүн оор болсо да балдарды тарбиялоодо эң жакшы натыйжаларды берет. Булардан тышкары жалгыз бой эне дагы башка маселелерди чечиши керек. Атасы да энеси да бар. Толук үй бүлөдө эне үйдөгү жылуулукту сактаса, ата болсо тартипти сактайт. Ал эми толук эмес үй бүлөдөгү энеге ушул эки жагдайды тең түзүүгө туура келет. Көбүнчө бул жакшы натыйжа деле бербейт. Андан көрө энелик милдетти орундаган эле туура болот. Жалгыз бой энеге баласына акыл айтып, же аны жазалоодо өтө этият болуу керек. Аны сынга алуу, мактоодон ашкерек этпеш керек. Балдардын акырындык менен үй бүлөнүн финансылык мүмкүнчүлүктөрү менен тааныштырган ата-энелер туура кылышат. Бирок кээ бир жалгыз бой энелер балдарды кичинекейинен баштап эле алардын атасы жок болгондуктан өзүм жалгыз акча таап жатам деп балдар көп нерселерден баш тартышы керек деген ойду буларга айта берет. Бул туура эмес. Анткени бала өзүнүн каалоолорунун чектелишинин негизги себебин түшүнө албайт. Жана ал башка балдардан өзгөчөлөмүн го деген ойдо калышы мүмкүн. Же тескерисинче, кээ бир жалгыз бой энелер баласынын каалаган нерсенин бардыгын алып берүүгө аракет кылышат. Бул өтө коркунучтуу. Балдар каалаган нерсесин алганга көнүп калышып, дайыма ушундай болуусун талап кыла башташат. Эгерде каалаганы аткарылбай калса, мени жаман көрөт экен деп ойлой баштайт. Аягында эне кылган аракеттеринин бардыгы текке кеткендигин сезет. Андан көрө жалгыз бой эне баласын баалуу нерселер менен камсыз кылбастан, руханий байлыктар менен камсыз кылганы оң. Баланы жалгыз тарбиялоодо дагы бир кыйынчылык бар. Толук үй бүлөлөрдө ата-энелер балдары үчүн өзүлөрүнүн жанын аябай бардыгын жасап жаткандыгын көп айтышат. Ал эми толук эмес үй бүлөлөрдө буга ого бетер өзгөчө басым жасалат.
Көбүнчө жалгыз бой энелер балдары менен сүйлөшкөндө менин өзүмдү силер үчүн курмандыкка чалгандыгым үчүн силер мага ыраазы болушуңар керек дегендей мааниде сүйлөшүшөт. Алар балдарына камкордук кылып, сүйгөндүгү үчүн ыраазычылыкты талап кылууга болбой тургандыгын билбеген сыяктуу. Бул ата эненин ыйык милдети да. Убакыттын өтүшү менен бала өзү эле ыраазычылыгын билдирет. Кээ бир жалгыз бой энелер алар балдарына бир нерсени жетишсиз берип жаткандай болуп, ыңгайсыз абалда боло беришет. Бала мындай ыңгайсыз абалда тарбияланса, бул балага зыян тийгизиши мүмкүн. Бирок эртеби, кечпи баласы өз алдынча турмуш курусу керек экендигин эне түшүнүшү керек. Эгерде эне баласын өзүнө бекем байлап алса, анын кийин өз алдынча турмуш куруп кетүүсүнө өтө кыйын болот. Демек, ал баласынын келечектеги турмушун бузуп алуусу мүмкүн. Бул учурда бала энеси үчүн өзүн курмандыкка чалганы, жалгыз калгандыгын трагедия кылбай, баланы туура тарбиялоонун жолун издеген эненики туура. Эң негизгиси, бала өзүнүн тегерегиндеги жакын адамдардын аны менен бактылуу экендигин көрүшү керек. Өзүнүн баласын чын жүрөктөн сүйгөн эне жалгыз гана баласы жөнүндө ойлобостон, өзү жөнүндө да, жакындары жөнүндө да ойлошу керек. Эң негизгиси, анын баардык кыйынчылыктарына Кудай жардам берет. Кудай аны менен дайыма бирге, Кудай аны түшүнөт. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Тобо кылуу жана Кудайдан кечирим суроо деген ой толгообуздун уландысы. Кудайым, мендей күнөөкөргө ырайымды боло көр деп сыйынган бактысыз шордуу жөнүндөгү ыйык жазууда мисал келтирилген. Бул адам аябай күнөөгө батканын билчү. Анын тегерегиндегилер да ага ушундай мамиле кылчу. Бирок ал өзүнүн муктаждыгын сезчү. Күнөө менен уяттын оор жүгүн тарткан ал Кудайдын алдында андан ырайым кылуусун сурап келди. Анын жүрөгү күнөөнүн бийлигинен бошото турган, Кудайдын рухунун жакшылыктарына ачык болчу. Өзүнүн такыбалыгына ишенген мактанчаак фарисейдин сыйынуусу болсо, анын жүрөгү ыйык рухтун таасирине жабык экендигин көрсөтүп турат. Ал Кудайдан алыс болчу. Ошол үчүн өз кемчилдиги менен Кудайдын ыйыктыгынын эч жалпылыгы жоктугун сезбеди. Ал эч нерсеге муктаж эмес болчу жана ошон үчүн Кудайдан эч нерсе алган жок. Эгер силер өзүңөрдөн күнөөкөр экендигиңерди түшүнсөңөр, жакшы болом деп күтүп отурбагыла. Көпчүлүк адамдар Ыйсага келүүгө өзүлөрүнүн жетишээлик даярдыгы жок деп эсептешет. Силер өз күчүңөр менен оңолууга көзүңөр жетеби? Бирок негр өз терисин өзгөртө алабы же илбирс чаар темгилин алмаштыра алабы? Ошондой эле жамандык кылып көнгөн силер жакшылык кыла аласыңарбы? Бизге Кудай гана жардам бере алат. Бизди ишендиреерлик далилдер, ыйык адаттар пайда болгончо, бизге ылайыктуу мүмкүнчүлүк түзүлмөйүнчө күтүп отурбашыбыз керек. Биз өзүбүз эч нерсе кыла албайбыз.
биз ыйсага кандай болсок ошол бойдон келишибиз керек. Бирок Кудай өзүнүн ыйык сүйүүсү жана ырайымдуулугу менен анын жакшылыгынан баш тарткандарды да куткарат деп эч ким ойлобосун. Күнөөнүн чектен чыккан жийиркеничтүүлүгүн Голгофа айкашкан жыгачтын маанисинде гана түшүнүүгө болот. Эгер кимдир бирөө күнөөкөрдөн баш тартууга Кудай эң эле жакшы деп айтса, ал Голгофко карап көрсүн. Ыйса күнөөкөр адамдардын күнөөсүн өз мойнуна алды жана адамдарды куткаруу үчүн башка жол жоктугунан жабыр тартты. Жана бул курмандык болбосо, адамзат күнөөдөн кутула алмак эмес. Ыйык жандар менен мамилени калыбына келтире алмак эмес. Адамдар кайрадан руханий жашоодо жашай башташ үчүн Ыйса аларды тил албастыгынан тарткан күнөөнү моюнга алып, алардын күнөөсү үчүн жабыр тартты. Кудайдын уулунун сүйүүсү, жапа чегүүсү жана өлүмү күнөөнүн жамандыгын далилдеп турат жана күнөөнүн бийлигинен кутулуп, бийигирээк жашоо үчүн Ыйсага гана баш ийүүгө керек. Кээ бирде кечирим суроону каалабаган адамдар өзүлөрүн Кудайдын балдарыбыз деп эсептегендерди көргөзүшүп, мындай дешет: мен булардан кем эмесмин. Булардын эрдиги, эстүүлүгү, асылдыгы меникинен көп эмес. Алар дагы мен сыяктуу эле жыргалга батып, рахатка берилишет. Ошентип, алар өзлөрүнүн камырабастыгын актоо үчүн адамдардын жетишпегендиктерин колдонушат. Бирок башкалардын күнөөсү жана кемчиликтери биз үчүн кечирим боло албайт. Анткени Теңир бизге үлгү кылып, пендечилик кылган адамды эмес, акактай тунук өз уулун берди. Кудайга ишенген адамдардын жөнсүз жүрүш турушуна арыздангандар өзүлөрүнүн жакшы жүрүш турушу менен үлгү болушса го. Эгер алар Кудайга ишенген адамдардын кандай болуш керектигин жакшы түшүнүп турса, бул алардын өздөрүнүн айыптуулугун көбөйткөн жокпу? Канткенде туура иш жасашты алар билишет. Бирок мындай кылуудан баш тартышат. Муну кечеңдетүү коркунучтуу. Өз күнөөңөрдү моюнга алууну кечеңдетпегиле. Миңдеген адамдар өзүлөрүнүн түбөлүк өлүмүнө карай ушул катаны кетиришет. Жүрөктүн тазалыгын Ыйса аркылуу издегиле. Бул жерде жашоонун кыскалыгын жана эртеңки күндүн белгисиздигин айтуунун кажети жок. Ошондой болсо да коркунуч жөнүндө, көпчүлүк түшүнбөгөн коркунуч жөнүндө айтпай коюуга болбойт. Ал коркунуч адамдарды күнөөдөн арылгыла деген Кудайдын рухунун чакырыгына тезинен жооп берүүнү каалабагандыгында турат. Күнөө канчалык кичине болбосун, ага көз жумуп, кол шилтегендин баары түбөлүк өлүмгө учуроого тобокел кылат. Биз жеңе албаган күнөө акыр аягында бизди жеңип жок кылат. Адам ата менен обо эненин жебе деген мөмөнү жеши бул эң арзыбаган күнөө. Бул күнөө Кудай аларга эскерткен, кесепеттүү натыйжаларга алып келбейт деп ишенген. Бирок ушул кичинекей күнөө Кудайдын ыйык мыйзамын бузгандык болчу. Ал Адам менен Кудайдын ортосун ажыратып, биздин дүйнөнү каптап кирген өлүмдүн жана кайгы капанын дарбазасын ачты. Кылымдардан кылымга жерден азаптын ач кыйкырыгы көтөрүлүп турат. Бүт жан жаныбар адам баласынын тил албастыгынын кесепетинен азап чегип жатат. Асмандын өзүндө да Кудайга болгон каршылыктын издери калат. Голгофтогу айгашкан жыгач Кудайдын мыйзамын бузгандардын күнөөсүн жууш үчүн садага чабылган таң каларлык курмандыктын эстелиги катары турат. Күнөөгө жеңил ойлук менен мамиле кылбайлы. Көп адамдар өздөрүн сооротушуп, качан биз каалаганда күнөөлөрүбүздү тез эле таштап коебуз дешет. Алар Кудайдын кудуретин капа кылып, шайтандын жолунда жүрө берип, коркунуч келген учурда багытты өзгөртө коебуз деп ойлонот. Бирок мындай кылуу оңой эмес. Күнөөгө баткан жашоо жүрөктү ушунчалык бузгандыктан акыр аягында бир аз гана адамдарда Ыйсага окшошууга болгон умтулуу пайда болот. Жүрөктө жүргөн мүнөздүн кенедей жаман жагы бир эле күнөө акыр аягында жакшы кабардын күчүн жокко чыгарат. Кымындай күнөө адамды Кудайдан алыстатат. Кудайдын чындыгына ишенбөөчүлүк, кош көңүлдүк менен көшөкөр мамиле кылгандар аягында өз эмне сепсе ошону орот. Бүткүл ыйык жазууда жамандыкка жеңил караган учурда күнөөкөр күнөөнүн тузагында тушалат деген акылман Сулаймандын сөздөрүнөн башка олуттуу алдын алуу жок. Кымбаттуу досум, ушул рухий ой толгоолорубуздун уландысы келерки берүүбүздө.
Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында QR-кодун сканерлеңиз. Маалымат үчүн телефондор +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Алла Таалам бул жолдо сиздерге батасын берсин. Asmanda yıldız yandı, örüldü nariste Betlehem şarına, kurtarıcı nar bir candın. Kutkarıp tübölük ömürün bir üçün, atkardı al Kuday sözü. Bizdeki gününü kan menen jeng üçün, tartuladı bizge
Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.